Ысык көл районунун Ананьев айылынын 1958 жылы туулган тургуну Тойчубек Исаевдин үйү 18-нен 19 ноябрга караган түнү саат 1 чамасында чыккан өрттөн улам толугу менен күйүп кеткен. Ошол түнү бул үй бүлөнү Каракол шаарынан Бишкек шаарына унаасы менен жол жүрүп бара жаткан Элдияр аттуу жаран сактап калган. Ал адам өзүнүн үй бүлөсү менен Ананьев айылынан өтүп баратып, үйдүн чатыры өрттөнүп жатканын көрүп, кызыгуу уйкудагы Тойчубек Исаевдин үй бүлөсүн ойготуп сактап калган. Бирок өрттү өчүрүүгө мүмкүн болбой, турак жай толугу менен күйүп кеткен. Ушундай чоң эле размердеги үй болчу, бүт жыгачтан жасалган үйлөр болчу. Ошо өрттө жыгачтын баары өрттөнүп кетти. Ушундай кырсык болуп калар деген ойдо жок элек. Ушинтип үйүм күйүп кетти. Эл журтка рахмат, мына момтип бир жагынан жардам беришип, баарын тазалап, андан башка жардамдарын деле берип атышат. Мен өзүм негизи мындай арызданганды мени көп жакшы көрө берчү. Маселен, айла жоктун иши болуп атат, кечирип коюңуздар. Ошо 18-нен 19-на караган түнү үйүм өрттөнүп кетип, айласыздан сиздерге кайрылууга туура болуп атат. Кайра үй салып алууга мүмкүнчүлүгүм жетишсиз. Элдин берген жардамы жакшы эле болуп атат, бирок а деле жетишсиз го деп, ошондуктан сиздерден кайрылып суранарым ушу кичине жардамыңыздар болсо бере аласыздарбы деген негизде суранып атам. Тойчубек Исаевдин үйү толугу менен өрттөнүп, айылдаштары үйдүн урандыларын тазалашып, ал жерге боз үй тигип беришкен. Учурда үй бүлө боз үйдө жашап жаткандыктан айыл тургундары да коомчулуктун көңүлүн буруп, жардам берүүсүн суранышат. Тойчубек Исаев экинчи топтогу майып адам болгондуктан анын кайрадан үй курууга каражаты жок. Ушул 18 түнү ушундай жаман окуя болуп калды. Абдан өкүнүчтүү. Бул Тойчубек агамды көрүп мен аябай сыймыктанчымын да. Өзү инвалид болсо да ушундай аракет кылып, такси кызматында ушинтип иштеп, бул кишини көрүп мен Россияга да кетким келбей калды. Ушундай эмени берди бизге, күч берип, ушундай ойлондуруп, абдан ушундай үлгүлүү семья. Анан ушундай жаман окуя болуп калды ошо 18 түнү. Азыр ошо элдер да жакшы колдон-буктан алып жардам берип атышат. Үй жараксыз болуп калып, бузууга туура келди. Замкайна болуп, үй өрттөнүп кетти. Өзүлөр аман калды. Ошо эл журтума рахмат. Тияк биягынан баары колдон-буттан алышып, жараксыз абалда болуп калганысына байланыштуу ушу боякта 6-7 комнат үй бар экен, ошонун баарын тазалап эл журт менен. Баарын ордун тазалап эме кылдык, алууга туура келди да. Анан ушу өкмөт тараптан да кичине жардам болсо деп кичине үмүтүбүз бар. Тойчубек Исаев өмүр бою бухгалтердик кесипти аркалап, ак эмгектин аркасында үй куруп, элге да колунан келген жардамын берген адам экендигин айткан жакындары ал бүгүн өзү жардамга муктаж экенин билдиришип, ызгардуу кыш күндөрүндө үй жайсыз калган Тойчубек Исаевка коомчулуктан жардам күтүшөт. Жардам берүүнү каалагандар Тойчубек Исаев менен 0508 44 77 04 телефон номери аркылуу байланышсаңыздар болот. Асель Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктар үчүн.